Кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде сиздер ой ордо программасын көрүп жатасыздар. 2019 жыл жаңыргандан бери коомчулуктун талкуусуна түшүп, ар кандай пикирлерди жараткан маселелердин бири бул быйылкы жылдын эсебинен ишке кирген кодекстер жана эки мыйзамдын тегерегиндеги талаштар болууда. Атап өтө турган болсок, кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекси, жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана бузуу тууралуу кодекс, ошондой эле пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндөгү мыйзамдарга тийиштүү маселелердин тегерегинде болуп атат. Эми булардын ар биринде деп айтпасак дагы, алардын орчундуу жагдайлары балким коомчулук үчүн таасир эте турган маселелерге десек болот. Мисалы үчүн эле мына түкүрүк үчүн төлөй турган 5500 сомдук айыптын тегерегинде буга чейин дагы биз талкуу жүргүзгөнбүз, бирок ошондон башталган талаш, талкуу бүгүн дагы парламентке чейин жетип, ал жакта дагы түрдүү кайчы пикирлер айтылууда. Айрым учурларда ушул толук иштелбей калган документ экендигин белгилегендер болуп кетүүдө, айрымдары болсо эске алып дагы толуктай турган маселелер чыгып атат деп өздөрүнүн сунуш пикирлерин дагы айтып жатат. Эмне үчүн бул бир айга жете элек мөөнөттө күчүнө кирди деген кодекстердин тегерегинде мындай жагдай жаралып калды жана анын келечеги кандай болот, бүгүнкү коомдук турмушубузда анын орду кандай деп белгиленсе туура деген маселелер менен бүгүнкү программаны уюштуруп атабыз. Саламатсыздар, урматтуу катышуучулар. Алмет Насырканович, кепти сизден баштайын. Бүгүнкү кеңири талкуунун тегерегинде дагы көп нерсе ачыкталды окшойт. Эмне үчүн жанагындай талаш тартыштар жалпы эле кодекстердин алкагындагы маселелердин кандайдыр бир деңгээлде жараксыз болуп калышы мүмкүн дегендей күмөндүү жака тартып атат? Жалпы 5 кодекс, 2 мыйзам күчүнө кирди. Бул мыйзамдарды жазууга жалпы жонунан 5 жыл убакыт кетти. 12-жылы башталган. 5 жыл убакыт кетти жана донорлордун мына Европа мамлекетинин көптөгөн акчалай каражаттары кетти жана эксперттерге. Бул мыйзам 17-жылы акыркысы кабыл алынып, мына 19-жылы 1-январга иштелет деген мөөнөт менен кабыл алынган, бирок 17-жылы кабыл алынган. Ошол 2 жыл убакыт атайын өкмөткө, прокурорлорго, сотторго, ушу правоприменитель деп коет, ушу законду иштете турган субъектлерге 2 жыл убакыт берилген. Ошол адаптацияга, ошол тергөөчүлөрдү сот, прокурор, адвокат баарын окуткула, даярдагыла, а жерде техникалык оснащение керек. Жана кылмышты каттайт деп атпайбы? Ага интернет, оптоволокно, ар бир алайдан баштап акталага, тогузторо, казарманга чейин интернет барыш керек. Роудуларда жетиштүү компьютерлер бош керек. Арыз жазары менен ал электронный база данныйга кириш керек деген нерселерди ошол өкмөт 2 жылдын ичинде татынакай иреттеп 1-январдан баштап сразу баягы мындай майлап койгондой жакшыраак кетсин деп жакшы тилек менен жазылган. Бирок баягы эсиңерде болсо ТЭЦ окуясы боюнча суук түшүп кетип, анан шаар тоңуп, шаардык тургундар катуу ажиотаж болуп, будуң-чаң болуп, анан жана ТЭЦтеги бир коррупциялык иштер чыкты да ошонун кесепетинен. Же болбосо ошондо суук болбосо ушул ТЭЦ чыкпайт эле дегендей да, бул жерде дагы жанагы түкүрүктөн башталды баардыгычы. Ошондо ажиотаж катуу кетти. Кокуй эле кокуй, түкүрүк эле түкүрүк. Азыр мына парламентте бүгүн талкуулагым да келбей койду. Ким айтса эле бүт ушул сөз түкүрүк менен башталат, түкүрүк менен бүтөт. Анткени чын эле ошол коомчулукту дүрбөлөңгө салган ушу түкүрүк маселеси болду. Же болбосо көптөгөн кыргызстандыктар 5 мыйзам киргенин, алар качан кирип, эмне менен кандай болуп киргенин билбей да калмак. Бирок ушул жанагы маселе бир кумалак, бир карын майды чиритет деп коет го. Ошол бир берене бардык нерсени мына мындай бир ажиотажга салып ийди да. Ал түкүрүк маселеси уже чечилди, аны штрафын азайтып, аны алып коет. Мына ушунтип эле маселе чечилет да. Бирок бизде азыр ошонун айынан багы дискуссия болуп отуруп, көптөгөн башка дагы бир мыйзамдардын чатагы, мыйзамдардын бири-бирине болгон коалициясы, ана коализиясы деп коет. Анан правоприменитель практиктердин ушу мыйзамга адаптация болгон маселесинде кичинекей бир карама-каршылыктар болуп атат. Кээ бирлер окууга бай калган, кээ бирлер түшүнбөйт, кээ бирлер ошол эски көнүп алган нерседен кеткиси келбей, баягы Жигулиден Мерседеске араң отурушту эле го. Ошентип жаңы нерсеге көнгүсү келбей, баягы мурунку эле жакшы дегендей болуп атат да. Керек болсо, мына муга Прибалтика мамлекеттери, Украина, кошуна Казакстан өткөн. Казакстанда ошол кийинки ошол баягы изилдөөлөрдө, окумуштуулардын изилдөөсүндө рецидив преступление 50%га азайган. Биз да ошол жол менен баратабыз да. Анан Алмаз, неме? Кыскараак айтканда. Ушул мыйзамдардан эң негизги багыты эмне? Багыты баягы эл 10 жылдап, 20 жылдап талап кылып
кылып келаткан нерсе, тоо курдагандар камалбасын, сот курдагандар камалбасын, адамдар 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл СИЗОдо отурбасын соттордун шалакылыгынан деп. Соттор жогорку сотко чейин барып, кайра ылдый түшүп, кайра жогорку сотко келип жүрө бербесин. Ошонун баардыгы жаңы мыйзамдардан алынды да. Жанагы эки кошуна уруша кеткен, козусун урдап алган, соткасын урдап алган, бир улакты, бир козуну, бир тоокто урдап алгандар азыр кылмыш жоопкерчилиги мурункудай болуп түрмөгө камалбайт. Алар штраф менен гана проступок, жанагы жоруктар деген статья менен өзүнчө бөлүнүп чыкты. Эл талап кылып аткан реформа ушул эмес беле? Эми арасында анча-мынча Алымбет ага дагы сөз берем, азыр баарын айтып айтып салсаңыз, азыр биз сөзүбүздүн аяк башына чыга албай калабыз. Жанадил мырза, юрист катарында, эксперт катарында сиздин да пикириңизди билсек, мына ушул талаш тартыштын тегерегинде сиз эмнени көбүрөөк көрүп атасыз? Бул Алымбет Насырканович айткандай баягы тереңине кире албай аткан жагдайдан улам жаралып атабы, же болбосо бул баягы коомдук азыркы жагдайда баары бир суроо барбы? Мен негизи толугу менен кошулам ошол ойго. Көбүнчөсү көп ушул социалдык тармактарда баягы интернеттеги болгон баягы кандай талаш тартыштар көбүнчөсү бул түшүнбөгөндүктөн, окубагандыктан, бизге деле юристтерге мисалы келип айтат, момундай жаңы мыйзамда момундай каралып калган турбайбы, тонировкага мисалы баягы жоопкерчилик жок турбайбы деп, баягы уккан эле бир кошунасынын уккан немесин эле баягы кандай бир ушак кылып эле андан ары ошо менен чогулуп кетет да көп учурда. Бирок биз мисалы кээ бир учурда мындай бар экен деп бизге келишет дагы, ушундай бар турбайбы деп. Жок, бул мурунку эле жоопкерчилик каралган. Просто азыр эми баягы чынын айтканда түкүрүк маселеси башталып, көбүнчөсү окуп баштады да кайрадан. Мурунку эле беренелер болгон, беренелер жаңыга түшкөн, аларды баягы окуп атып таап калышкан. Анан баягы кээ бир жерде кичинекей маселелер болот. Бул деген биз азыр бир айга жетпеген практика эле көрүп атабыз да. Көбүнчөсү биз билбейбиз да. Негизи эми чыныгы иштейби, иштебеген деген үчүн көбүрөөк мөөнөт керек да. Ошол бул кодекстер иштейт, иштебейт дегенге бир жарым ай өтүп эле жатып эле биз анан практика ушундай деген дагы туура эмес да. Эми алгин баягы Алымбет ага сиз белгилегенде майда жагдайларды баягы эске ала турган убакыттар болуш керек, бирок буга чейин президент дагы жаңы ишке киргенден кийин ушул кодекстерди балким бир жарым жылга чейин бир батып алганча, сиңип алганча, элге жакындап алганча тийбей турсак деген дагы бир пикирлерин билдирди эле да. Бул дагы өзүнүн баягы ордун талап кылып атат да. Мына прокуратуранын көз карашы менен алганда биз айтып атпайбыз, мына сот укуктук системадагы реформалык канча жылдан бери келаткан аракеттердин жемиши ушул болду деп. Принципиалдуу өзгөрүүлөрдү, жаңыланууларды уксак. Принципиалдуу өзгөрүүлөр аябай көп. Айта кетсек, биринчиден жаңы кодекстердин эң алгачкы, эң биринчи өзүнүн алдына койгон талабы адамдын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо болуп эсептелет. Бул биз кодекстерди окуп чыкканда айтабыз, чындыгында коюлган максат өз негизине өзүнүн максатына жетти. Себеби жаңы кодекстерде чындыгында биринчи орунга адамдын укуктары жана эркиндиги коюлду. Биринчиден мына эски институттерден баш тартылды. Эски бизде мурда кылмыш козгоо деген институт бар эле, кылмыш козгоодон баш тартуу деген институт бар эле. Анда эки институт жокко чыгарылды азыр жаңы кодекстерде. Эми жазгы иштин башталышы башкача ыкмада башталат. Кылмыштарды жана жоруктарды каттоо реестри, бирдиктүү реестри башталды. Бул дагы адамзатка, биздин адамдарга, элибизге болгон бир жеңилдиктердин бири. Жаңы кодекстер жана Алымбет агай да айтып өтүп кетти. Бардыгы адамдардын укуктарын сактоо жана аларга жеңилдетүү жаратуу боюнча жасалган кадамдар деп. Жөнөкөйлөтүп айтканда, конкреттүү бир учурларда бардыгы эле тийиштиги болушу мүмкүн болгон адамдардын бардыгын кылмышкер катары карабай туруп, мына жоруктар деген кодекс кабыл алынды. Кыскача айтканда, жеңил кылмыштар жасалгандар мурда мына азыр бир тоого урдады, бир кой урдады дегендер мурда кылмышкер катары каралса, эми ал жорук катары каралып, ага камак жазасы колдонулбайт. Ага башка жазалар түрү, коомдук ишке тартылуу же болбосо айып пул салынуу жазалары көрүлгөн. Административдик жазага тартуу жаатында дагы өзгөрдү да эми? Административдүү жагындагы мына биздин башка коллегаларыбыз айтып берет. Бир топ мен силерге азыр кылмыш жазык процесстик кодекс жөнүндө айтып берсем, бизде жаңы институттар күчүнө кирди, тергөө судьясы деген кирди. Мына мурда эгерде баш коргоо чарасын тергөөчү өзү тандай алса, эми ар бир адамдын укугун чектеген ар бир аракет
сот, тергөө соты тарабынан чектелет. Эми тергөөчү эч жака кетпөө подпискасын да тандай албайт. Эми мындан ары тергөө судьясы азыр чечимдерди кабыл алып жатууда. Мына административдик чаралар жөнүндө айтып атпайбызбы? Ал баягыдай сөзсүз эле камап салууга чейин барбай туруп, биз ошол мындай анын жасаган жоругуна же болбосо кайсы бир кадамына жараша баа берилиши керек деген нерсе болуп атат да алдын ала. Бул кантип ишке ашышы керек деген суроо бар да. Себеби ошол кармап алган же болбосо көрүп калган же колуна тийген сиздердин кызматкер кепилдик ошол нерсенин азыр жаңы кирген кодекстеги негиз боюнча ишке ашарына. Чындыгында жаңы кодекстер боюнча административдик укук толугу менен өзгөргөн, концепциясы өзгөргөн. Административдик укук азыр сотто каралат. Сотто административдик юстиция катары, соттук юстиция катары каралып калды да. Мына ошол жоруктар жөнүндө кодекстен келип чыкканда мына ошондон. Биринчиден мына ошол мурдагы кылмыш кодексинде каралган чоң коркунуч келтирбеген кылмыштар бөлүндү. Жана ошондой эле мурдагы административдик кодексте каралган кылмыштын белгилери бар, укук бузуулар мына ушул жоруктар кодексине көчүрүлдү. Мисалы ала турган болсок, үй бүлөлүк зомбулук, майда хулигандык, бейбаштык же болбосо майда уурулук, бул жоопкерчилик болгон. Бул мына азыр алар жоруктар жөнүндө кодекске олтурду да. Ал эми административдик кодекс болсо, мурда административдик кодексте жоопкерчиликке тартыла турган 3 субъект бар эле. Бул жеке жак, юридикалык жак жана кызмат адамы болчу да. Эми кызмат адамы бул субъект болуп эсептелбейт. Кызмат адамынын жарандын алдындагы жоопкерчилиги же болбосо юридикалык жактын алдындагы жоопкерчилиги азыр сотто каралат. Сотто каралат дагы сот жарандын тарабында болот. Же болбосо ошол чиновниктин мүмкүнчүлүгү көп да. Ошондуктан сот жаранга жардам берип, керектүү болгон кагаздарды, документтерди суратып алып, анан ошондой эле керектүү болгон экспертизаларды дайындап, сотто каралып, сот тарабынан чечилет да. Ал эми бузуулар болсо, бул бузууларга чын ушу мамлекет тарабынан орнотулган кандайдыр бир эрежелерди бузуу, же болбосо бир тартипти бузуу, ушундайлар калды да. Мына ошолор бузуулар болуп каралат. Булар бузуулардын өзүнүн процессуалдык тартиби бар. Процессуалдык тартиби мына ошол бузуулар жөнүндө кодексинде каралган да. Бул эми кичинекей концепциясы жөнөкөй тил менен айтсак, эгерде жаран автоунайда баратып кызыл светофордон өтүп келсе, бул правиланы бузду, эрежени бузду да. Бул бузуу болот. Эгер ошол кызыл светтен өтүп кетип эле бирөөнү коюп кетсе, ал жеңил жаракат алса, ал жорук болуп калат. Эгерде ошол коюп кеткен киши каза болуп калса же оор жаракат алып калса, анда кылмыш болуп калат да. Мына ушундай концепция менен жөнөкөй түшүндүрсө болот. Бул негизинде жана биз айтып аткан базанын алкагында ишке ашат да, жанагы бузуулар, жоруктардын баардыгы каттала турган. Жана коллегам айтып кетти, азыр ушул кылмыш ишин козгоо ушул институту жоюлган да. Азыр ушул жарандардын кылмыш жөнүндө же жорук жөнүндөгү арыздары, билдирүүлөрү катталгандан баштап бардык тергөө аракеттери жүргүзүлөт дагы, сотко чейинки өндүрүш башталат, жүргүзүлөт да. Мына бул бардыгы ушул жана биз айткан электрондук бирдиктүү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү базасына кирет. Ошондой эле бузуулардын дагы өзүнүн электрондук базасы бар. База түзүлгөн. Мына ошол электрондук база, мына ошол эки базанын экөө бир эле болуп кошулат да. Азыр биринчи ушул Ички иштер министрлигинде болуп атат, а кийин барып ошол башкы прокуратурага берилет бул. Экөө байланышка болот да. Мунал Кадырбаевич, сиздердин системага дагы таасири болуп атат, тиешеси болуп атат. Ошол эле маалда талаштар көп да. Эмнеге көңүл буруп атасыздар бул? Мен жалпы жөнүнөн айтып кетсем, ошол биздин кыймыл аракет боюнчагы негизги маселе бул ошо бузуулар жөнүндө кодексте каралган. Ал эми бузуулар жөнүндө кодексти ала турган болсок, ушу бузуулар кодекс менен иштей турган жалпысынан 37 мамлекеттик анан муниципалдык органдар ошо ар түрдүү бузууларды карай турган орган катары белгиленген. Жалпы жөнүнөн ушу бузуулар боюнча 255 статья каралган да. Ошонун ичинен 8 статья бул жол эрежесин бузууларга гана каралган тиешелүү беренелер. Ал эми ошол боюнча эгер токтоп айта турган болсок, мурункудан негизги айырмачылыгы
мурунна биздин жарандарга ошол жол эрежесин бузуу боюнча протокол түзүү менен бирге биз айдоочулук күбөлүгүн алып койчубуз, же болбосо транспорт каражатын тиешелүү баягы штраф стоянкага коюу бул негизги баягы эме болчу, рычаг. Азыркы күндө эгер кандайдыр бир бузуу боло турган болсо, ошол тиешелүү мамлекеттик кызматкер протокол түзөт дагы эч кандай кошумча документтерин албайт. И ошол протоколдо ал жерде белгиленет дагы бузуудун негизги баягы эрежелери, андан кийин ошол бузуу менен чогуу эле ошол канча өлчөмдө айып пул салынат, тиешелүү токтом колуна берилет. Ал эми ошол токтомду алган киши 1 айдын ичинде ыктыярдуу акыбалда ошол айып пулду төлөш керек. Жок, эгер ал кызматтык адамдын көргөн чарасына макул эмес болсо, 10 күндүн ичинде мына жогоруда айтылгандай сот органдарына кайрылып, уже ошону туура эмес деп кайра ошо далил катары уже белгилесе болот да. Бул дагы бир негизги өзгөчөлүктөрү. Ал эми мурун административдик чара көрүү кодексинде жалпы жонунан 9 ар кандай чара көрүлгөн болсо, ал эми бузуулар кодексинде негизинен азыр 2 эле чара көрүлгөн. Бул негизги чара катары эскертүү, анан айып пул. Башка чаралар бул кошумча укуктук чектөөлөр катары белгиленген. Алар кошумча чара катары белгиленип калды да. Бул дагы болсо ошо жарандардын кандайдыр бир ошол юридикалык жоопкерчилигин чектөө, ошол эле убакта аларга жоопкерчиликти чектөө менен жеңилдетүү жагы дагы болуп эсептелет. Бул эмне бериши керек жыйынтыгында? Жыйынтыгында мына жана айтып атпайсызбы, дагы эле ошол жана бирдиктүү база, мына ошо бузуулар боюнча бирдиктүү базанын реестри түзүлгөн. Ошол бирдиктүү базага ошол кайсы мамлекеттик орган же муниципалдык орган протокол түзгөн болсо, ал ошол негизги системага кирет дагы, анан ошол система аркылуу убагында айып пул төлөндүбү, төлөнгөн жокпу, же болбосо система аркылуу бул боюнча баягы жалоп берилип, анан кайра каралып атабы, каралбай атабы, ошол менен баягы болгон ошо мамлекеттик органдардын түзгөн бузуулар жөнүндөгү негизги баягы топтом бир жакта көзөмөлгө алынат да. Азыркы административдик кодекс боюнча 40 мамлекеттик же муниципалдык орган болсо, анын бүт бардыгы эсепти өзүнчө жүргүзгөн. Ал боюнча баягы бирдиктүү тутум болгон эмес, бүт бардыгы локально. Ошон үчүн негизги айырмачылыгы азыр бузуулар жөнүндө дагы ошол бирдиктүү база менен ошонун бүт бардыгы мамлекет тарабынан учетко алынат дагы, анан прокуратура органдарына доступ болот. Прокуратура органдар как надзорный негизги орган катары ошону каалаган учурда, тиешелүү учурда ачык айкын көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Алмат Насырканович, мына ушундай классификациялык бөлүнүшү, жаңыланышы, анан жазалардын жанагынтип белгилениши, мисалы кайсы бир жеңилирээк жасаган аракети үчүн, мыйзамсыз аракеттиги үчүн каралып аткан административдик чаралардын өңүтүн жалпылап караганда, сиз юрист катарында кандай баа берет элеңиз? Бул эмненин максаты, эмненин кадамы болуп атат бул? Мунун эң биринчи максат бул жалпы эле жалаң эле бул бузуулар эмес. Кылмыш жана биз талкуулап аткан 7 мыйзам бул сот укуктук реформа алкагында иштелип чыккан жалпы багыты адам укугун коргоо, адамдын түйшүгүн жеңилдетүү, мыйзамдарды адилеттүү жана гумандуу кылуу, обу жок жанагы соттук тергөөдөгү бюрократияны азайтуу, адамдардын тагдыры менен ойнобоо, күнөөсү жок адамдар түрмөдө отурбаш керек. Ар бир кылмыш иш, ар бир түкүрүп койсоң дагы, светофордон туура эмес өтсөң дагы ошого жараша жаза болуш керек деген жалпы бир 5-6 принцип негизинде иштелип чыккан мыйзамдарда. А түпкүлүгү биздин жалпы коом, адамдар, ошолордун укугу. Анан бизде азыр жана ажиотаж болуп, ой бул мыйзамдар начар, анан ал бул деп, мына азыр ушул баардыгы эле азыр милициялар, опер работниктер үйүңө топтошуп кирип келип эле эч кимдин уруксаты жок тинтет деп атат. Эми ал калп. Андай эмес, мына прокурор отурат, соттун гана уруксаты менен үйгө тинтсе болот. Ал эми ажиотаж. Кээ бир айтып атат, тонировканы алып коюп туруп, тонировка кыла берсек болот экен деп. Ал дагы андай эмес, ал дагы калп. Көрдүңүздөр, коомчулукта бир мындай бир бударажит деп коет го, бир жана түкүрүк найынан болду. Козутуу. Ошонун найынан эле ошо будуңчаң болуп жатып калдык. Де болбосо, бул жерде бул мыйзамдар биздин жарандардын укугун коргоого, биздин жарандарды
эркин басып жүрүүгө багытталган. Күч органдары ушуну эле айтып келатат да бизде. Күч органдарын качан тыясыңар, качан сотторду тыясыңар, качан соттор бейгүнөө адамдарды кескенин токтотот деп. Мына ушул мыйзамдардын негизинде ошо багытталган. Эгерде мурун соттордо санкция болчу мындай. Же штраф, же баланча жыл деп. Ортосунда эле соттор каалаганын пайдалана берчү. Жакшы көрсө мындай, жаман көрсө мындай болуп. Азыр ошонун баарына бөгөт коюлду. Жанагындай группа кылып койду, категория кылып. Бул категорияны экинчи категорияга секире албайсың. Анткени диспозиция башка, санкция башка, экөө бирдиктүү. А мурун бир диспозицияда эле санкциясы момундай болчу. Түшүндүңөр да, момундай люфт. Каалаганын кыла берчү. Мурун бир иш биринчи инстанция карайт, экинчи инстанция карайт, жогорку сотко барат, жогорку сот бир болбойт шылтоо менен кайра ылдый түшүрбөйт. Анан ал баягы кайра бир жылдага келет, кайра ылдый түшүрөт. Ошентип отуруп бир бейгүнөө бир сотко үчүн түрмөдө отурчу. Ал оору жугузчу. Ал чыгып алып кайра кылмышкер болчу, тарбияланбай. Системадагы коррупциялык өнөкөттү өрчүтө турган иш болуп келген деген да. Ошондуктан азыр ошонун бардыгына бөгөт коюлду. Биринчи, экинчи, үчүнчү инстанция ошо менен иш бүтөт. Мурун кайра тергөө деген институт бар болчу. Мунда алынды, кайра тергөө деген жок. Эгерде сот же күнөөлүү деп келсе, жактабайт. Актабийсе, ошо тергөөчү адамдын укугун бузуп, күнөөсү жок адамды сотко алып барган үчүн ал жоопко тартылат. Ошондуктан ал кийинкиден коркуп, тергөөнү чийки кылбай калат. Кокуй, бул акталып кетсе мен камалам деп, тергөөчү дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезе баштайт. Соттор бейгүнөө адамды отургузуп койсо, алардын дагы тагдыры мындай камалып кетиши мүмкүн деп соттордун жоопкерчилиги күчөйт. Айтор, бул эми асмандан алып туруп эле жазып койгон жок да, бир кыргыздын душманы келип элечи. Муга деген эң мыктынын мыктысы деген тандалып отуруп окумуштуулар, практиктер баары аралашкан. Анан эми мындай иш аракетте бир кумалак деп атпайбы, жана бир карын майды чиритте болуп атабыз да азыр. Ошондуктан азыркы дүрбөлөң ажиотаж бул искусственный ажиотаж деп мен билем. Анткени эми ажиотаж бар, болуш керек, бирок азыркыдай өтө мындай бир укмуш акыркы заман келгенде бир ажиотаж болуп атат. Анан биз бул жерде жалпы бир юристтерге тренинг өткөргөн жокпуз да, сотторгочу. Бул жерде жалпы карапайым эл аз көрүп атат. Жалпы жон менен айтканда азыркы баягы мурунку жеңил желпи иштин бардыгы мындан ары кылмыш болуп эсептелбейт деп түшүндүрөлү. Мурдакы соттон сотко жүрүп эшик какылап жүргөн жоруктар мындан ары болбойт. Ушул мыйзамдар боюнча деп ошондой түшүндүрөлү. Анан бир маселе, кайсы жерде ага мына мен да күнөөлүүмүн, баарыбыз күнөөлүүбүз. Парламент, өкмөт, мына прокурорлор, соттор баардыгыбыз күнөөлүүбүз. Бул бир адаптацияны кыла албай атабыз. Адаптация деген эмне? Мына Фрунзени Бишкек кылганда кандай болду элек? Ой, болбойт, уят эле деп эдик элек. СССРден кеткенде талаада эле калабыз, СССРден кетпейли деп эдик элек. Ансыгандай жаңы нерсеге бир естественный каршылык болот, кооптонуу болот. Ай кокуй, бул жаманбы, жакшыбы? Ошондуктан ошого биз пропаганданы, агитацияны жүргүзүшүбүз керек. Бул мыйзамдардан коркпош керек. Бул мыйзамдарга саботаж кылбаш керек. Болгону жана адаптация болбой атат, ал күнөө баарыбызда. Ошондуктан биз парламентте күнүгө кызыл чеке болуп, урушуп атканыбыз ошондон. Биз адаптация кылыш үчүн мына бүгүн чечим кабыл алдык комитеттен. Премьер-министр, ген прокурор, соттун төрайымы үчөө тең төрагалык астында бир площадка түзүп, ага баардык күч органдары кирип, күнү түнү иштеп, ушул 1-2 айдын ичинде кайсы жерде нестыковка болуп атса, кайсы жерде карама каршылык болуп атса, кайсы жерде адаптация болбой мындай саска тыгылган машинеде болуп калсак, ошол жерден чыгуу жолдорун издейли, алдыга жылалы деп атабыз. Анткени Прибалтика мамлекеттери, Украина алыс барбай эле, алар башка өнүккөн мамлекет десек, анда мына коңшу Казакстан муга өттү. Болгону аякта ген прокурорду Назарбаев башчы кылып койду. 3 айдын ичинде ушул закондор иштебесе, баш ордун менен жок болосуң дедилер, чуркап жүрүп бүтүрүштү. Биз дагы ошентип бир эптеп ушул мыйзамдарды иштетип кетишибиз керек. Анан мыйзам деген алмаз, өзү тирүү организмдей. Коом алмашат, мамилелер алмашат, жаңы технологиялар кирет, турмуш өзгөрөт. Ошондо ошого жараша мыйзамдар оңдолуп жүрүп отуруш керек. Биз мына жер кодексин бүгүн, үй бүлө кодексин, баардык кодекстерди күнүгө эле алмаштырып атпайбыз. Анткени турмуштун артынан ээчип жүрүп отурат да мыйзамдар. Ансыгандай бул мыйзамдардагы эсли кандайдыр бир үчүлүштүктөр болсо, оңдойлу, пожалуйста, мына практиктер иштешсин, айтсын кайсы жерин оңдош керек. Мыйзамдуулукту көзөмөлгө алган орган катарында мына бир айга чукул убакыт өтүп калды да. Ал акыбал кантип атат? Мына мыйзамдын иштегенине бүгүн алсак 22 эле күн болду. 22 эле күндө ар бир мыйзам жазылганда аны толук кемчиксиз жазып болгонго мүмкүнчүлүк болбойт эч качан.
себеби жаңылык. Бир катар айтып өткүчү биздин жана мыйзамдарыбыз, жаңы кабыл алынган мыйзамдар бул кече эле жазылып калган мыйзамдар эмес. Бул мыйзамдар мына Прибалтика мамлекеттеринде, Украина жана өзүбүздүн кошуна Казакстанда, кошуна Казакстаныбызда колдонуп келген кодекстер булар бардыгы. Биздин кодекстер жазылып бүткөндөн кийин кошуна Казакстан окумуштуулар окуп көрүп айтты, мына биз кетирген кемчиликтерди силер жоюп жазып алыпсыңар. Аябай силерге жеңил болуптур деди. Чындыгында бул апробация деп коет, апробациядан өткөн кодекстер булар бардыгы. Мына башка мамлекеттерде. Биз өзүбүзчө бир жаңылык чыгарып жазылган, ишке кирген кодекстер эмес. Анча-мынча кемчиликтер бар. Бул кемчиликтер эмне менен байланышкан? Биринчиден, бул кодекстер Жогорку Кеңеш тарабынан декабрь айында кабыл алган 2016 жылы. Билесиз, баарыбызга маалым болгондой, 2016 жылы декабрь айында Конституциябызга, башкы мыйзамыбызга өзгөртүүлөр киргизилди, толуктоолор киргизилди. Анда кээ бир органдардын укуктук милдеттери кыскартылды. Мына башкы прокуратура органдарынын тергөө боюнча укугу жоюлду. Ошондуктан биринчи иретте азыркы киргизилип жаткан өзгөртүүлөр булар Конституцияга туура дал келтирүү максатында киргизилип жатат. Айтып өтүш керек, кемчиликтер бир да адамдын укугун тепселебейт. Кемчиликтер адамдын укуктарын эч кандай кыскартпайт деген жерлери. Бул жерде кемчиликтер бир гана коллизия. Айта кетсек, сотторго бул кылмыш иштер кандай жеткирилиш керек, бул кандай жол менен айтайлы тергөөчү тапшырма берет, ошо майда чүйдө, кыскача айтканда, майда жалпак тил менен айтканда майда чүйдө кемчиликтер гана өзгөртүүлөр киргизүүгө жатат азыр. Жагдайга жараша өзгөрүшү болот темалардын бардыгы. Мына жаза аткаруу кызматына тийиштүү дагы жагдайларды белгилей кетишибиз керек да биз. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматында бүгүнкү күндө жаңы кабыл алынган ушу кодекстер кандай шартта иштеп атканын билдире кетейин. Бияктан Алмамбет Насырканович айткандай эле бул кодекстер мурунку кодекске караганда мындай конкреттештирилген да, коррупцияга жол бербей турган, ошолорго каршы иштей турган кодекстер. Кээ бир азыркы биздин служба боюнча айта турган болсок, бүгүнкү соттолуп жаза мөөнөтүн өтөп турган соттолгондордун кылмыш иштери кайра каралууга жатат. Анткени ошо жаңы кабыл алынган мыйзамдарды колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамдын негизинде биз түзөтүү мекемелеринин жетекчилери ошо сулуш киргизип сотторгочу. Ал жактан соттордун кайсы жерден соттолгон болсо, ошол сот органдары ошо кылмыш иштерин кайра карап, эгерде мурунку белгиленген жаза мөөнөтү азыркы жаңы кодекстин жогорку чегинен өйдө болсо, алар кайра ушу жаңы жазык кодексин шайкеш келтирип жаңы өкүм чыгарылат. Бүгүнкү күндө биз 3000ге жакын соттолгондордун өкүмдөрүн көчүрмөсүн эме кылып сунуштарды жөнөттүк. Бизге бул мыйзам негизинде 3 айдын ичинде биз ишке ашырышыбыз керек. Сот органдары болсо 6 айдын ичинде кайра кылмыш иштерин карап бериш керек. Ошо жаңы кылмыш ишине шайкеш келтирип. Анан жазык аткаруу кодекси да бул биздин негизги мыйзамыбыз болот. Ошол мыйзам негизинде биз иш алып барабыз. Ал жакта мурунку баягы соттолгондордун кандай шартта кармалуу боюнча белгиленген бар. Бирок бүгүнкү күндө биздин жаза аткаруу мамлекеттик кызматында мындай терс көрүнүштөр байкала элек. Ушу жаңы мыйзамдарды аткаруу боюнчачы. Анан Принципиалдуу эмне өзгөрүүлөр болду? Өзгөрүүлөр азыр ошо жазык кодексинин мурунку кодекс менен азыркы жаңы жазык кодексин салыштырганда белгилене турган жаза мөөнөтүнүн кичине чектери төмөндөтүлдү. Мурунку Пробация институту ал ошо азыр Алмамбет Насырканович айткандай анча оор эмес, жеңил кылмыш кылгандарга мындай эркинен ажыратуу жаза мөөнөтү белгиленбейт да. Бизде ошон мурун кичине кылмыш кылган деле ушу башкаруу чарасын тандап, СИЗОлордун баарын толтуруп отурчубуз да. Биз азыр мына жаңы ошо кодекстердин негизинде мындай божомол эме кылып чыктык. Бир 400ге жакын киши ошо эркиндигин ажыратылбаган башка жеңил жана пробация деп атпайбызбы, ошол жака
которуш же штраф менен бошотулушу мүмкүн деп бир божомол прогноз жасадык. Бирок эми ал жыйынтыгы мына ушул бүт сот иштерин кайра карап бүткөндөн кийин белгилүү болот да. Бир күндө биз жөнөтүп атабыз, бирок соттон кайра каралып келген мындай жыйынтыктар аз бизге келдик. Эми жөнөтүп жакалаша кеткендер, эки бошуна сөгүшө кеткендер туурабы? Мурун алып барып коомго койчу. Аны жабырлануучу менен азыркы кодекстерде бар, элдешип алса, ол кылмышчы токтотулат, эметилет, жоопкерчиликке тартылбайт дегендер да. Жорук жөнүндө. Мурун сени шашпа деп коркутуп койду, угроза убийствондо коомго койчу эмес беле, туурабы? Өлтүрөм деп коркутуп атат. Бирок анын баары эсепке алынат да баары бир. Эсепке алынат, бирок штраф салат, алып барып туруп жанагы пробация менен тартиптейт, ал ошондон кийин коркутпай калат да, ошондосын өлтүрөм деп. Токтоңуз. Мына ошол жоруктар кодекске киргизген негизги максат да мына ошондо болуп атат да. Азыр мына Алмет Насырканович айтып кеткендей, мына ушул майда кылмыш жасагандар, бир казан урдаган, тоок урдагандар, бир кап күрүч урдагандар. Мына менин практикамда болгон. Мына ушулар мурда камалат эле дагы, анан кийин соттоп 5 жыл, 6 жылга чейин түрмөдө отурат эле да. Ал жактан чыкканда кайра оор кылмыштарга барат эле. Мына ошол пробациянын да максаты ошол. Мына ушул жеңил жасаган биздин биринчи жасап аткан жарандар, өзгөчө жаш өспүрүм балдар. Мына ушулардын тагдырына балта чаппай, биринчи аларга мүмкүнчүлүк берели, тарбиялайлы. Ушу эркинен ажыратылбаган башка жаза менен аны жазалап, андан кийин пробация институтун колдонуп, аларды тарбиялык жолго көбүрөөк каталык иретине каралып атат. Ошолордучу, ооба. Бул жерде жарандар кээде көпчүлүнчө ушул суроо берип калышат. Эмне ошол 10 миңге чейин урдаса, анан штраф төлөп коюп эле жүрө береби депчи. Жок, андай эмес алчы. Ал деген мисалы үчүн майда кылмыштар, урурлуктарды алалы, 10 миңге чейин урдалса бул жорук болуп саналат да. Эгер 10 миңге чейин жорук урдалса, ал жерде анын жазасы көбүрөөк. Ал деген 30 миңден 60 миңге чейин штраф төлөш керек биринчиден. Экинчиден ал келтирилген зыянды төлөш керек. Ал пайда көрбөйт да. Ал кайра барып урурлукка барып 5 миңдик 10 миңге чейин урдап, анан 60 миң төлөй бербейт да. Мына ошол жактарын да караш керек. Ал жерде мына ушул биздин баягы адашкан, биринчи жолу кылмыш жасап аткан жаш өспүрүмдөрдү туура жолго салып, тарбиялык биз ушул иштерди көбүрөөк жүргүзүп, ошону коомго кошолу деген ошол маселе болуп, мына ошондой мааниде бул кабыл алынган ушул жаңы кодекстер болуп саналат да. Жанадил мырза, ушул кодекстердин кынтыксыз иштеп кетиши үчүн сиз эмнени каалап күтөт элеңиз? Эмнеге көңүл бурушуңуз керек? Эми биринчиден азыр баягы ушул мыйзамдарды окуп, ар бир ошол баягы кайсы органдарга караштуу болсо, ошол жерде кээ бир түшүнбөстүктөрдү, мисалы ошол эле эксперттер баягы ушул мыйзамдарды иштеп чыккан эксперттерден сурап, же ошол эле баягы тактап алып иштеп ошол практиканы түзүшү азыр эң негизги максат да. Кандай бир практика башында түзүп алсак, ошо менен анан ошол эмки иштер да кете берет да. Азыр эми биздики мындай болуп атпайбы, түшүнбөй эле бул жер кандай болот деп эле өзүнүн баягы эмеси жок болуп эле, анан бул жаман экен деп эле аягында ошондой жыйынтык кылып койсот. Мурун болчу да. А негизи бул көп юристтерден сурасаң окуш керек эле дейт да. Мындай кемчиликтер бар, кемчиликтер бар, бирок көбүнчөсү мисалы мурун жаңы жылга чейин иштер козголуп, анан жаңы жылдан кийин кандай каралат деген бир көйгөйлөр бар. Же кандай бир кыргыз тилинде мындай жазык, орус тилинде мындай жазык деп бир кандай бир технический ошибкалар бар да, бирок бул деген эч кандай тоскоол болбош керек. Азыркы негизги максат бул ушул убакытта практиканы түзүү. Кандай десем, поставить на рельсы деп коет орусча. Ошондой бир кандай бир практиканы түзүп, анан ошону калган органдарга жайылтуу. Мисалы ошол эле Бишкектеги болгон практиканы ар кайсы областтарга жайылтып, ушундай болуш керек. Момундай кылмыш иши келсе ушундай карайсыңар, момундай чыгарасыңар деп ошол бирдиктүү тескеме түшүндүрмө иретинде документтер. Адаптация деп атпайсызбы? Жанагы жаңы тамга көчүп келген киши оокатын таппай калып, эски там эле сонун болчу деп эски там мактай берет го. Андай бул жаңы мыйзамдарга бул практиктер адаптация болуп кирип кетиш керек болду. Ошол кичине психологический бир дискомфорт да. Чын эле мындай 10 жыл, 20 жыл бир мыйзам менен эле иштеп калган адамды жаңы мыйзамга көндүрүш ал оңой эмес. Ал психологический мындай атайын эмес, кыянаттык кылып ушу элге жамандык кылайын дебейт. Өзүнүн баягы бул
состояниясы да. Ай мурунку эле мыйзам жакшы эле деп анан көрүнгөн жерде айта берет. Бул жаман экен, жаман экен. Анан элге тарайт. Коомчулук ажиотаж болот дегенде анысы кандай көрөсүңөр. 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт. Бул мыйзамдар Казакстандагыдай ол эле өз жемишин бере баштайт. Мына биз Прибалтика, Украинаны айтпайлы деп атабыз, анткени алардын өз жан дүйнөсү өзүндө өзүнчө бир аларда менталитет. Мына казак боордоштор. Ушул мыйзамдар киргени анализ боюнча 50%га рецидив преступление азайды. Бул жанагы аксакал айткандай, жаш балдар биринчи кылмышка барат, анан ал бечараны сот курдатында алып барып 3 жыл отургузуп койсоң ал оңолуп чыгабы же тескерисинче кылмышкер болуп чыгабы. Ошол нерсе да. Аб жерден кой балам, оку, адам бол, кереги жок, эмне кыласың ошол кылмыш кылып деп, ошолордун баары кийин түз жолго түшүп атпайбы? Мына ошентип жана кылмышкерлердин контингенти азайып атат башка мамлекеттерде. Эми Европа өнүккөн Японияны айтпай эле коелу. Ошондуктан бул ошого алдыга жыккан эле, жылган эле бир кеп. Мисалы үчүн Москвичтен Мерседеске отуралы деген кеп да. Болгону көнө албай атабыз. Тигинisi кайса, мунусу кайда, мурунук кылы сонун эмес беле дегендей. Оңдоонго оңой эле. Кымызды салып алчылам дегендей. Мисалы жол коопсуздугу боюнча азыр өзгөрүүлөр көп эле күтүп атат азыр бизди. Мына Коопсуз шаар деген долбоордун жалпы республикага таралышка чейинки кадамдар алдыда турат да. Экинчи чети мына азыр жаңы система менен иштөө деген нерселер турат. Анан ортодогу эле жанагы айдоочу менен инспекторлордун ортосундагы мамилеге келгенде элдин нааразычылыгы келип чыга калып атат да. Жөн эле баягы айыптын көлөмүн көтөрүп койсо, биз мурда 50 сом берсек, биз баланча сом берип калган атпайбызбы деген эле нааразычылыктан чыга албай атат окшойбуз да. Ачыктыкка жетүүнү. Бул боюнча негизи мен жана айтып кетпедимби, ушу бузуулар жөнүндө кодекс жалпы жонунан 255 ар кандай беренеде бузуулар каралган. Ошонун ичинен жол кыймыл эрежесин бузгандар боюнча болгону 8 берене. А бирок мына вот биз анализдеп көрдүк, например 2017 жылдын жыйынтыгы менен ушу жалпы мамлекеттик жана муниципалдык ошо 40ка жакын мамлекеттик органдар 1 миллион 200 миң административдик протокол түзүптүр. Ошо 1 миллион 200 миң протоколдун 800 миң протоколу бул жол эрежесин бузгандыгына байланыштуу протокол түзүлгөн. Ал биздин кызмат аркылуу бул дээрлик 75-80% түзүп атат да жалпы бузуулар. Ал эми азыр деле ошо бузуулар жөнүндө ала турган болсок, ошол жол эрежесин бузгандар чынын айтканда бизде дээрлик көп. Анан эң чоң талкууга алынып аткан дагы ошол жөнүндө болуп атат. Ал эми ошол баягы айып пул көбөйдү же башка дей турган боло турган болсок, мурун мас акыбалында транспорт каражатын айдап, ошол жеңил баягы материалдык чыгым келтирилген жол кырсыгын жасаган болсо 20 миң айып пул болчу. Азыркы күндө максималдуу айып пулдун саны 17,5 миң болуп атат. Мурункудан да азыраак да. Ал эми кээ бир бузуулар боюнча ала турган болсок, эми мурун минималдуу штрафтын суммасы 200-300 сом боло турган болсо, азыр эми жанагы эң ылдыйкы айып пулдун баасы 1000 сом болгондугуна байланыштуу эми булар жогорулап кетти да. А ошонун эң негизги артында эмне турат? Ошонун артында бузуулар болбосун. Эң эле баягы негизги максат бул адамдын өмүрүнө зыян келбесин, адамдын ден соолугуна залака тийбесин, ошондой эле ошо адамдарга чоң ири өлчөмдөгү материалдык чыгым болбосун. Эгер адам бузуу кылбаса, жол эрежесин бузбаса, сөзсүз түрдө эч кандай баягы кошумча жанагындай залака болбойт да. Ошон үчүн бул мыйзамдын негизги максаты бузууларды жасаган, жол эрежесин бузгандарга багытталган. Эгер бузсаң, значит тиешелүү деңгээлде жоопкерчиликти тарт. Если эч нерсени бузбаса, ал адамга эч кандай жоопкерчилик жок. Ошон үчүн биз ошону туура түшүнүп, ошону туура баягы билишибиз керек болуп атат да. Ал эми бузуу кылам деген адам, ал бузуу кылат. Ошо кылганына жараша жоопкерчилик тартат да. Андан сырткары мына ошо адамдык фактор деп атабыз. Биз азыр эми ошол коопсуз шаар долбоору деп атабыз. Коопсуз шаар долбоорунун да негизги максаты эмне? Бул адамдык факторду азайтып, инспектор менен айдоочунун мамилесин жокко чыгарып, ошол бузуудун бүт бардыгы техникалык каражаттардын негизинде белгиленип, анан ошонун негизинде чара көрүлө турган кылып атабыз. Бул дагы бир болсо чоң тепкич, чоң кадам, ошол эле коррупцияны жок кылуу жана ошо менен бирге ошол техникалык каражаттардын жардамы менен
бүт бардыгын жөнгө келтирүү да. Ал эми инспекторлор боюнча мен жана айтып кетпедимби, мурунку инспектор менен айдоочунун ортосунда болгон негизги дагы ушу соодалашуу, бул ошол жанагы биздин инспекторлор тиешелүү күбөлүгүн алып койчу, бул кошумча баягы мээнет, кошумча убаракерчилик, анан кошумча баягы убакыт. Азыркы күндө айтып атпайбызбы, ушу Кыргызстандын аймагында любой банкта, любой платежный системада ошол айыппулду төлөп коюп жүрө бересиң, ал кайра келип эч кимге көрсөтүү жок. И ошону менен бирге биз эч кандай кошумча документтерин алып, ага кошумча убаракерчилик кылган жерибиз жок да. Бул дагы болсо ошол жанагы ичара сүйлөшүүгө бөгөт коюла турган, ошол коррупцияны жок кылып турган элементтердин бири. Колуң менен кылганда боюнуң менен тарта турганга мажбурлайт турган система бар. Мас болгон адамдар боюнча бул жерде чын эле жана айтып атпайбызбы, мен баягы мыйзамды даярдаганда эле ошол баягы идеальный мыйзам болбойт. Сөзсүз түрдө баягы тиешелүү деңгээлде баягы мүчүлүштүктөр бар. Анан кийин эми, например, бузуулар жөнүндө же жоруктар жөнүндө, анан кылмыш жөнүндө кодекс ала турган болсо, ал жерде чара көрө турган, кой бербейбиз, чара көрө турган мамлекеттик кызматтын саны аз. Ал эми бузуулар жөнүндө айтып атпайм, 40ка жакын мамлекеттик муниципалдык орган, ошонун ыйгарымдык укуктары боюнча дагы анча-мынча маселе бар. Биз азыр жогорку кеңешке бердик. Ал эми мас акыбалында транспорт каражатын айдап колго түшкөндөр болсо, аларды уже тиешелүү, убактылуу айдоочулук баягы укугунан эмес, убактылуу баягы ошо транспорт каражатын айдоого чектөө коюлат. И андан сырткары ошо менен дагы мына биз ошо жаңы жылдын астында биринчи окууда мына жогорку кеңештин депутаттары колдоп берди. Ошол жерде ошо бузуулар жөнүндө кодекске жалпы жонунан 25 беренени биз өзгөртүүгө берип атабыз. Ошонун ичинен 11 жаңы берене, 14 мурунку беренелерге өзгөртүү, толуктоо киргизүү, ошонун ичинде жана ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү. Азыр коомдо жана кызуу талкуу болуп аткан ошол эле тонировка, караңгылатып алуу, бул транспорт министрлигине өтүп кетиптир. Анан кийин ички иштер министрлиги карабайт экен деп атат. Ошо мен айтып атканым, буга чейин транспорт каражатын пайдалануу жаатындагы беренелердин көбү ошо транспорт министрлигине таандык дегендей ой менен берилген, а бирок ошонун бардыгын биз азыр ордуна коюп атабыз. Буюрса мен ойлойм, мына жогорку кеңештин депутаттары Алмамбет Насырканович баш болуп биринчи окуудан колдоп берген. Азыр мына экинчи окууга даярдап атабыз. Ал жерде дагы көп сунуш талкуу болот дагы, булардын бардыгы ордуна келет. Биргелешкен рейдтер аркылуу дагы жөнгө салынат бар. Мас боюнча айтып бербей койду да. Мас боюнча мас адамды штраф төлөп кел деп токтомду колуна берип коесуңарбы, же алып барып тиги машинесин стоянка болуп койсуң. Анан мас болуп айдап алып кетпек. Азыркы күндө сиз туура айтып атасыз. Азыркы күндө эгер мас акыбалында транспорт каражатын айдап колго түшсө, биз убактылуу автотранспорттун штраф стоянкага кое албайбыз. Ошон үчүн азыр ошону биз азыр сунуштап бердик. Анда жакын арада ал боюнча өзгөрүү болот. Андан сырткары бул жерде, например, айдоочу өзүнүн мас экенин билип туруп, анан ошол ички иштер органдарынын кызматынын сунушу менен ыктыярдуу түрдө наркологиядан баары өтсө, ага акты түзүлөт дагы, анан кийин ал 17,5 миң сом өлчөмүндөгү штраф төлөш керек. Ал эми ошо ичип алганын билип туруп, кыянаттык кылып, мен билгениңерди кылгыла, мен барбайм деп туруп кете турган болсо, ал 5,5 миң төлөш керек болуп атат. Бул дагы ошол баягы чара көрүүдөгү теңчилик эмес. Мына ошолорду дагы ордуна келтирүү боюнча мына жогорку кеңеште Экөө тең бирдей суммада болсун деген азыркы күндө мына ошону сунуштап бергенбиз. Биз ошол маселени бизге да келген да талкуугачы. Ошондо биз баягы бузуулар боюнча кодексти карасак, кошумча укуктук баягы дополнительный меры деп ошо чектөөлөр боюнча да 3-пункт менен бар да сизде эвакуация деген. Ал жерде принудительный же болбосо мажбурлап транспорт каражатын эвакуациялоо маселеси каралган. Азыркы күндө биз ошол баягы мыйзамда толук кандуу бүт баягы элементтер так жазылбагандыгына байланыштуу биз ошол мыйзамдын баягы беренесин азыр мастарга колдонуп атабыз. Бирок биз берген сунушта аны дагы более конкреттүү түрдө ошо чара көрүү жагы каралып атат да. Азыркы учурда сиз укуктусуз да. Ошо эвакуация кылганда именно ошол жанагы мажбурлап эвакуациялоо тарабынан койгонго биз укугубуз бар. Мастан машинесин алып, ошо эвакуация катары. Штраф стоянка коюш керек. Мажбурлап. Анан баш штраф төлөп кел десе, мас болуп дайша деп. Азыркы учурда мыйзам боюнча азыр эми мас айдап, мас айдоочуну кой берген, бул өзү дагы туура эмес. Ошону айтам да. Ошон үчүн силер кой беришиңер керек деп жазылган. Мыйзамда ошондой жазылган. А экинчи беренеде ал жерде баягы кошумча укуктук жана чектөөлөрдө мажбурлап эвакуациялоо тарабы каралган. Биз азыр эми ошону практикада ошону колдонуп атабыз да. А
негизинен уже шайкеш келтириш аны уже шайкеш келтирүү. Ошол жерин оңдош керек. Мына Туура жана эле. биз алмаз оңдош керек деген жерлер ушул. Мыйзам боюнча масты да кое бериш керек. Бар штраф төлөп кел деп. Ал барып бирөөнү сүзөт. Ошондуктан Бул баягы жумуштун жүрүшүндө такталып турган маселе болуп атат. Бул боюнча мына азыр ошо практика менен деле оңдосо болот. биз деле мына Мыйзам боюнча өкмөт тарабынан ушул баягы эмелердин баардыгын тактап, ушу шайкеш келбеген нерселердин баардыгын карап, мына айтып атпаймынбы, ушу жаңы жылдын астында жогорку кеңештин кароосуна берилген. Биз тараптан эле ушу биздин иш боюнча эле жалпы жөнүнөн 25 беренеге өзгөртүү, толуктоо киргизүү каралып, мына биринчи окууда депутаттар колдоп берди, аны чын эле туура экен деп. Азыр эми ошол мыйзам катары кабыл алынып, анан жөнгө салынат. Дагы бекемделет. Ооба. Мына азыр биз жанагы ушул кабыл алынган кодекстердин батыл анан ишенимдүү ишке кириши деген чоң талап болуп атат да. Анан бизде баягы өнөкөт ооруга айланып калган көрүнүш бар да, мыйзамды айланып өтүү дегенчи. Мына ошондойго жол бербөөнүн кепилдиги канчалык? Мыйзамды өрөлөп өтүү кепилдиги бул жерде айтыш керек. Мурда эгерде кылмыштар жаап жашыруу фактылары болушу мүмкүн эле. Бирок азыркы айтканыбыздай кылмыштар жана жоктарды каттоо бирдиктүү реестринин негизинде ар бир кылмыш, ар бир арыз, кылмыштар жөнүндө кайрылган арыз бирдиктүү реестрге катталат. Аны жаап жашыруу болсо, кылмыш жаза кодекси менен жоопкерчиликке тартылуу маселеси көрүлгөн. Мен кошумчалап кетейин. Мына ушул бирдиктүү кылмыштардын жоруктардын реестрине кириши менен көзөмөл күчөйт. 3 этаптагы көзөмөл. Биринчи ошол ведомстволук көзөмөл. Ошол жетекчилик аркылуу көзөмөл, экинчиси прокурор тарабынан надзор, үчүнчүсү соттук көзөмөл. Булардын бардыгы жана электрондук санариптик ушул тартипте көзөмөл кылганга мүмкүнчүлүк берет да. Мисалы үчүн арыз катталгандан кийин анын катталгандыгыны мына ушул прокурор да көрүп турат, эмне жумуш аткарып атканын, өзүнүн жетекчиси да көрүп турат күндөчү. Кандай чечим кабыл алды, мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Мына ошону күндө өзү онлайн режим менен эле өзүнүн ушул компьютер аркылуу электрондук системадан көзөмөлдөп турса болот. Мына ошондой эле реалдуу түрдө азыр соттук көзөмөл да киргизилди да. Соттук көзөмөлдө азыр мына тергөө судьясы жүргүзөт. Мурда ошол соттук көзөмөл бар эле, бирок ал практикада иштебейт эле да. Ал деген ошол иштерди караган соттор өздөрү соттук көзөмөл жүргүзөт эле. Азыр болсо мына ошол тергөөгө, сотко чейинки өндүрүштөгү соттук көзөмөлдү жүргүзүү толугу менен мына ошол өзүнчө тергөө судьясына жүктөлгөн. Ошол кишилердин кармалгандыгыны, алардын бөгөт коюу чараларынын тандалышы, тандап алуу, аларды узартуу, мына ошол менен байланышкан бардык маселелерди көзөмөлдөгөн мына ушул. Жана ошондой эле кызматкерлердин үстүнөн түшкөн арыздаттануулар болсо дагы мына ушул соттук тергөө судьясы карап соттук көзөмөл жүргүзөт да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү Ойордо программасынын алкагында 2009 жылдын 1-январдан бери ишке кирген 5 кодекс жана 2 мыйзам, 7 жаңы ири документ деп коелу. Бул сот укуктук системадагы жаңылануу жаатына жасалган кадамдардын катарында турган жана башында турган документтер катары кабыл алынып атат. Жана анын негизинде бүгүнкү күндө коомчулук ичинде ар түрдүү талкуулардын болушуна байланыштуу бүгүнкү биз кепти уюштуруп отурабыз. Өзүңүздөр байкагандай, негизинде кабыл алынган нерселердин баардыгы ошол укуктук системадагы башаламан болуп кеткен жагдайды иретке салалы деген чоң кадамдан улам башталып отургандыгын байкап отурабыз. Мындан кийинкисин биз албетте ар бир структура, ар бир кызматтын өзүнүн жоопкерчилигине жараша иштин, ошол мыйзамдын кындыксыз аткарылышын талап кылуу жана ошого түз мамиленин керектигин биз байкап турабыз. Алмет Насырканович белгилегенде ошол системалуу түрдө батыл ишке кирип кетишин биз коомчулуктун көзү менен көрсөк деген тилекти айтабыз. Албетте бунун баардыгы укуктук жааттагы маселенин баардыгын иретке салган жана укуктук мамлекетке айлануу иретинде жасалган Кыргызстандын кадамы катары бааланып калышы керек деп ойлойбуз. Саламатта калыңыздар.